Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arab tili сабактарын улантабыз. Биздин китеп Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөгөн адамдар үчүн деген китеп. 10 сабагында жүрөбүз. Көнүгүүлөр бир аз көп болгондуктан бөлүп иштеп жатабыз. Азыр 10 сабактын көнүгүүлөрүн бул жерине келгенбиз. Сызып койгон жерге. Бүгүн иншаллах 10 сабакты бүтүрөбүз. Иншаллах Кудай буйруса жана көнүгүүлөрүн жана жаңы сөздөрүн дагы 10 сабакта болгон жаңы сөздөрдү кыргызчага которобуз. Бисмилла. 8-чи көнүгүү байтун үй дейт. Байтука сенин үйүң, байтуху анын үйү, байтуха ал кыздын үйү, байти менин үйүм. Эмнегедир абун жана ахун сөздөрүндө дароо эле домир улашпастан вау тамгасы кошулуп жатат. Үй сөзүнө дароо эле домир улашып жатат. Араб тилинде ушундай алясмаул хомса деген 5 ысым бар. Мына бул жерге жазып койгом. Абу, аху, хаму, фу, зу деген. Ушундай болуп 5 ысым бар. Алар мудоф болуп келген убагында анда аларга вау же алиф же я тамгалар кошулат. Мисалы буну абука деген сүрөттө көрүшүңүздөр мүмкүн. Абака деген сүрөттө көрүшүңүздөр мүмкүн, алиф кошулган. Абика деп я кошулган сүрөттө көрүшүңүз мүмкүн. Мына ушундай 5 ысым мудоф болгондо ушундай болот. Ал эми качан вау кошулат, качан я кошулат, качан алиф кошулат десек, аны иншаллах алдыда буйруса өтөбүз. Ал эми азыр бул сабактарга чукул кирбейбиз. Себеби жаңыдан баштап окуп жаткандыгыбыздан бул нерселерге кирип окусак анда кыйын болуп калат. Ошондуктан бул китебибизди оңоюраак, жеңилирээк кылып окуп кетишибиз керек. Анда бул жерде биринчи аби ва умми фил байт дейт. Да бир эскертүү туугандар. Вау, я же алифтер кошулат дедик. Бир гана я мутакаллимге кошулганда менин атам, менин акем деп айтсак, анда бул абун, ахун ушу 5-оно тең эч кандай тамга уланбайт. Вау, я, алиф. Аби деди, бул жерде эч кандай вау жок. Менин деп калган 13 домирде десе уланат. Аби менин атам, ва умми жана энем фил байт. Атам жана апам үйдө дейт. Айна абука я хамиду. Нида сабагын эстейбиз. Ядан кийин энчилүү адамдын аттары келсе, ал эмне болот? Ал танвинсиз эле домма менен жазылат. Айна абука я Мухаммаду. Мухаммад эмес, айна абука я Хамиду. Атаң кайда, эй Хамид дейт. Захаба иля суqi. Базарга кетти дейт. Ахука табибун. Сенин акең дарыгерби? Ла хуа мударрисун. Жок, ал мугалим. 4-үнчү Зайнабу фир рияды. Зейнеп эр-Риядта дейт. Ахуха фит таифи. Байкеси болсо, ахуха деп эмнеге женский род кылып жатабыз? Себеби Зейнептин акесин айтып жатабыз да. Ахуха анын акеси фит таифи Таифте. Ва абуха фил мадинатил мунавварати. Жана анын атасы фил мадинатил мунавварати Мадина Мунавварада дейт. Хаза талибу абуху. Хаза талибу абуху вазирун ва ахуху тажирун. Бул жерде хаза талибу. Мына ушу сүйлөмдү баштадык да. Хаза талибу. Эми кабар беришибиз керек. Бул окуучуга эмне болду? Хаза талибу абуху вазир дейт. Бул окуучу анын атасы эмне дейт? Вазир. Бул окуучу анын атасы вазир. Абуху вазирун. Ва жана ахуху байкеси тажирун кабирун. Чоң соодагер. Бул окуучу дейт. Атасы вазир, ал эми акеси болсо чоң соодагер дейт. Кийинки көнүгүү жок, кийинки көнүгүү эмес, ошо көнүгүүнүн акыркы эмеси экен да. Захаба ахи илал мадрасати. Мен байкем дейт, мектепке кетти дейт. Захаба кетти, ахи мен байкем илал мадрасати мектепке.
Wa zahaba jana ketти abi atam ilal jamiati университетке. Muhammadun 9-нчы көнүгү. Muhammadun Khalidun Hamidun Abbasun Mahmudun. Erkek adamın аттары. Hamzatu Tolhatu Usamatu Muawiyatu Ikrimatu. Erkek adamın аттары. Бирок эмнегедир танвин албай жатат алдыңкы кысымдар. Бул эмне болуп кетти? Эсиңиздерде болсо, женский роддо инчилүү аттар танвин жана касыр албайт дегенбиз. Бул деле ошолорго кирет. Туура бул эркек го деп айтышыңыздар мүмкүн. Бирок бул көрүнүшүндө женский родго окшош да. Ошондуктан булар ат-та'нис ал-лафзи деп аталат да. Көрүнүш жагынан, айтылыш жагынан женский родго окшош деген. Эркек эле адамдын аттары бирок тамарбута бар да акырында. Ошондуктан булар женский родго окшоп, айтылышында, жазылышында окшош болгон үчүн булар ошо женский родго мамиле кылгандай эле мамиле кылынат. Танвин жана касыра албайт. Демек бул эмне эреже экен? Бул женский роддо инчилүү аттар танвин жана касыр албайт деген эрежеге кирип кетет. Икро ал-асма ал-атията вадбит авахираха дейт. Келерки ысымдарды окугуну жана анын акырларын акыркы аракеттерин белгиле дейт да, акыркы аракеттерин кой дейт. Мисалы, эми жанагы тамарбута менен бүткөн эркек адамдын аттары дагы некен? Танвин жана касыр албайт. Ошондуктан аларга танвин койбойбуз. Жөн гана тамарбутасы жок бүткөн эркек адамдын аттарына танвин коебуз. Бисмилла, Халидунга демек не кылабыз? Дун кылабыз. Хамзатунбу же туу? Хамзату. Аммарун. Туурасы Аммарун. Анаскачы? Ана сун танвин алат. Муавия туу болот, тун болбойт. Хамидун танвин алат. Усамату танвин албайт. Себеби женский роддо инчилүү аттар танвин жана касыр албайт. Бул адам эркектин аты, бирок айтылышы жагынан, жазылышы жагынан женский родго окшош. Ошондуктан ошонун өкүмүнө кирип кетет. Икримату эркек адамдын аты. Икримату. Бирок танвин албайт. Касыра да албайт да туугандар. Эгер касыра кылыш керек болсо, анда ал фатха менен касыр болот. Мисалы, салламту салам бердим аля десек, аля харфы жар да. Андан кийин келген ушу аттар болсо, аларга аля усамати болбойт да. Бул касыр ала албайт. Аля харфы жар туура жар кылат, бирок жар экендигин белгиси бул жерде касыр болбойт да, фатха менен болот. Аля усамата. Ошондуктан жар кылыш керек болгон болсо не болот? Аны фатха менен жар кылабыз. Ал-калиматул жадида. 10-чу сабактын жаңы сөздөрү. Az-замил. Az-замил дегенди туугандар кандай которобуз? Бул замил дегенди курсташ деп да которсок болот. Мисалы, курсташ. Же болбосо бул сиз менен чогуу иштеген адам, сиз менен чогуу сапардагы адам, же болбосо сиз менен чогуу окуган адам, жаныңызда жүргөн дос, мындайча айтканда, замил деген дос, курбу, курсташ. Az-zawju деген күйөө. Эгер тамарбута кошсок, az-zawjatu кылсак не болот? Аял болот. Az-zawjatu аял, az-zawj күйөө. Wahidun деген бирөө. Wahidun деген бирөө. Мисалы, рожулун вахидун дейт да, бир киши. Фата дейт. Фата деген бул фата деген жигит. Фата деген жигит, улан деп деле которсок болот го. Маа деген менен туугандар. Маа деген неген? Менен. Фата деген жигит. Вахидун деген бир. Бул биринчи ысым келет, анан вахидун келет да. Рожулун вахидун, коламун вахидун, бир калем, бир киши. Китабун вахидун, бир китеп. Заужун дегенди күйөө дедик, күйөө. Же болбосо эр деп айтабызбы, кандай дейбиз?
Андан соң аттифлу дейт. Аттифлу деген туугандар бөбөк, жаш бала да бөбөк. Аттифл бөбөк. Ал кувейту деген Кувейт, баарыбызга белгилүү Кувейт. Ал-лугату деген тил. Ал-лугату деген тил. Мына ушуну менен 10-чу сабагыбыз аяктады. Бул жерден баштап 11-ci сабак башталат. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.